Сабакты баштаардан мурун үй тапшырманы жазып алыңыздар. 3, 4, 5 параграфты окуңуз китептеги. 1, 2, 4 тапшырманы аткарыңыз жана Я класстагы тапшырманы аткарыңыз. Сабактын максаттары жана милдеттери. Аймактын планы менен иштөөнү үйрөнүү. Масштабты жана анын түрлөрүн атоо. Аймактык планын колдонуп, аралыкты аныктоо. Аталмалуу масштабты сандык масштабка айландыруу. Багыттарды аныктоону үйрөнүү. Балдар, келиңиздер. Будан чейинки сабакты эстейли. Суроого жооп бериңиздер. Португалиялык деңиз саякатчысы биринчиден болуп дүйнөнү айланып чыккан. Туура, балдар. Бул Фернан Магеллан. Кийинки суроо. Жердин көлөмүн аныктаган байыркы грек окумуштуусу бул? Туура, балдар. Эратосфен. Кристофор Колумбдун жетишкендиги эмнеде? Туура, балдар. Американын ачылышы. Бул орус Илимпоздун аты анын изилдеген географиялык объектисин көрсөтөт. Туура, балдар. Семенов Тянь-Шанский. Орус саякатчысы Орто Азиянын изилдөөчүсү. Туура, балдар. Пржевальский. Бүгүнкү сабактын планы. Масштаб эмнеге керек? Сандык, аталмалуу жана сызыктуу масштаб, масштабты тандоо, горизонт жактары, багытты билүү ыкмалары. Масштаб. Жер бетиндеги географиялык объектилерди географиялык, топографиялык карталарга түшүрүүдө масштаб пайдаланылат. Эмне үчүн масштаб керек? Географиялык карталарга дарыялардын, көлдөрдүн, тоолордун, айыл кыштактардын чыныгы көлөмүн кагаз бетине батырууга мүмкүн эмес. Ошондуктан аларды кагаз бетине бир нече эсе кичирейтилип түшүрүлөт. Демек, масштаб бул жер бетиндеги аралыктын планда же картада канчага кичирейтилип түшүрүлгөндүгү жөнүндөгү илим. Түшүрүлгөндүгү жөнүндөгү чоңдук. Масштабтагы бөлүүчү ар дайым бирге барабар. Ал эми бөлүүчү пландагы карта, глобус, сүрөт канча эсе азайгандыгын көрсөтөт. Бөлүүчү канчалык кичине болсо, масштаб ошончолук чоң болот. Масштабтын түрлөрү бул сандык, сызыктуу жана аталмалуу. Сандык масштаб. Сандык масштаб алымында бир деген сан, ал эми бөлүмүндөгү сан жер бетиндеги объект канча эсе кичирейтилгендигин билгизип турган сан. Ал эми аталмалуу масштаб сандуу масштабты чечмелеп берет. Мисалы, топографиялык картанын же пландын масштабы 1000ге кичирейтилген дейли. Демек, бул 1 сантиметрде 10 метр. Жер бетиндеги 10 метрге барабар аралык топографиялык картада же планда 1 сантиметрге барабар болот. Бул масштабтын 3 түрү географиялык жана топографиялык карталарда, планда чогуу берилет. Алар бири-бирин толуктап турат. Анткени картаны пайдаланганда ар бир адамга түшүнүктүү болуу керек. Сызыктуу масштаб. Жер бетиндеги аралыктардын планда жана картада кичирейтилип,
Сызык менен көрсөтүлүшү сызыктуу масштаб деп аталат. Мында сызыктуу масштабтын түз сызыгы жер бетиндеги белгилүү бир аралыкка туура келет. Нөлдүн оң жагындагы сегменттер туура келген пландагы жана картадагы 1 сантиметрге туура келген жердин аралыгын көрсөтөт. Нөлдүн сол жагындагы сегмент өлчөөнүн тактыгы үчүн 5 кичинекей бөлүккө бөлүнөт. Караңыздар. Бул сандык масштаб. Бул дагы сандык масштаб. Демек, сантиметрде 100 метр дегенди түшүндүрөт. Буда дагы 1 сантиметрде 250 метр. Бул сандык масштаб. Андан кийин түшүндүрүлмөсү бул кандай масштаб балдар? Аталмалуу масштаб демек туурабы? Ал эми алдында масштаб. Эсиңизде болсун. Сандык бул бөлчөк түрүнө ээ. Аталмалуу сөз жана сандар менен жазылат. 1 сантиметрде 100 метрде. Сызыктуу бул саптагы бөлүктөр боюнча көрсөтөт. Сандык масштабты аталмалуу масштабка которуу. Сандык масштабты аталмалуу масштабка которуу үчүн бөлүүчүнүн акыркы 2 цифрасын алып салуу керек. Метрге айландыруу үчүн. Же болбосо акыркы 5 цифраны алып салуу керек. Километрге айландыруу үчүн. Анткени бөлүүчү сантиметр менен берилгендиги белгилүү. Демек, 50 миңдик масштаб деген бул 1 сантиметрде акыркы 2 цифраны алып салсак, анда 1 сантиметрде 500 метр дегенди билдирет. Же болбосо 1 миллиондукта бул 1 сантиметрде алып салсак демек туурабы? 10 километр деген түшүндүрөт. Аталмалуу масштабты сандык масштабка которуу үчүн иш аракеттерин тескерисинче кылуу керек. Эгерде аталмалуу масштабта аралык метр менен көрсөтүлсө, сандык масштабты алуу үчүн аягына 2 нөл. Ал эми километр менен берилген болсо, аягына 5 нөл жазуу керек. Мисалы, 1 сантиметрде 500 метр дегенде биз 500гө 2 нөлдү кошобуз. Демек, бул 50 миңдик масштаб. Же болбосо 1 сантиметрде 2 километр дегенде 5 нөлдү кошобуз балдар. Демек, бул 200 миңдик масштаб болуп саналат. Келгиле балдар, алган билимди текшерели. Эмне берилген бизге? «25 миллион сандык масштабын аталуу масштабка которуусундагы туура жоопту тандаңыз». Демек, эгерде биз метрге айландырсак балдар, биз 2 акыркы санын алабыз, туурабы? Анда 25 миң метр болот. А эгерде биз акыркы 5 нөлүн алып салсак, демек бул 25 километр болот. Туура жооп бул экинчи 1 сантиметрде 25 километр. Андан кийинки балдар. Кайсыл масштаб чоңураак? 100дүк, миңдик же болбосо 10 миңдик масштаб чоңураакпы? Туура балдар. 100дүк масштаб чоңураак, туурабы? Кийинки 1 сантиметрде 100 метр масштабы сандык масштабта канчага барабар болот? Ойлонуңуздар. Туура балдар. Бул 100гө биз аягына 2 нөлдү кошобуз, туурабы? Демек, туура жооп экинчи номерде. Бул 10 миңге барабар дегенди билдирет. Аймакты багытты билүү. Демек, балдар, жердин планын түзүү,
топографиялык жана географиялык карталар сыяктуу эле жер бетиндеги багыттарды аныктоодон башталат. Жердин планын түзүү алдында биз айланабызга көз чаптырабыз. Эң алгач көзүбүз менен жердин кандайдыр бир чегинде жеткендей болгон аймакты көрүүгө болот. Мындай көрүнүү горизонт деп аталат. Ориентир табуу компас, карта, рельефтин планы жана башка акмалардын жардамы менен горизонттун эки жагына салыштырмалуу жайгашкан жерди аныктоо. Ориентирди күндүн, жылдыздын жана жергиликтүү мүнөздөмөлөрдүн жардамы менен билүүгө болот. Түздүктөрдө жер бетинин көзгө көрүнгөн чеги менен асмандын тийишип тургандай көрүнгөн сызыгы горизонт сызыгы деп аталат. Горизонттун негизги жактары бул түндүк, түштүк, чыгыш, батыш. Булардан тышкары горизонттун негизги жактарынын ортосундагы кошумча жактары болот. Алар түндүк чыгыш, түштүк чыгыш, түштүк батыш, түндүк батыш. Түштүк түштүк чыгыш. Чыгыш түштүк чыгыш. Чыгыш түндүк чыгыш жана түндүк түштүк чыгыш. Горизонттун 16 жагы бар. Аларда моряктар горизонттун румбтары деп аташат. Горизонттун жактары туура табууда негизги түндүк багыты туура табуу болуп эсептелет. Андан кийин горизонттун аталган жактарын аныктоо оңой болот. Горизонттун жактарын аныктоонун жолдору көп. Аларга күн ачык болсо, күндүзү күн менен багытты аныктоо кыйын эмес. Күндүзгү саат 13:00 күн түштүк тарапта болот. Жайында эртең мененки 7:00 күн чыгышта, кечки 19:00 батышта болот. Ал эми түнкүсүн алтын казык жылдызы боюнча аныктоого болот. Багытты билүү ыкмалары. Демек, багытты билүүнүн эң ишенимдүү жолу бул компас. Анын көк чебеси ар дайым түндүктү көрсөтүп турат. Демек, балдар, күн менен багытты билүүнүн башка жолдору. Түштө күн эң жогорку чекитке зенитке жетет. Эгерде сиз күнгө аркаңыз менен турсаңыз, анда түндүк алдыда, түштүк артта, чыгыш оңдо, батыш сол жакта болот. Түштүк жарым шарда тескери көрүнүш болот. Алтын казык жылдызы боюнча дагы багытты билүүнү болсо болот. Алтын казык кичи жылдыздын акыркы жылдызы. Аны чоң жылдыздын эки четки жылдызы туташтырып, ушул сызыкты биринчи жарык жылдызга чейин улантуу аркылуу табууга болот. Эгер сиз алтын жылдызын алдыңыз менен турсаңыз, анда алды жагыңыз түндүк болот. Кандайдыр бир нерсенин багытын так билүү үчүн бир эле горизонттордун жактарын билүү жетишсиз болот. Нерсенин так багытын аныктоого бизге азимут жардам берет. Түндүк менен ошол объектиге болгон багытын градус менен көрсөтөт. Ал түндүк тараптан саат чебеси боюнча эсептелет. 0-дон 360 градуска чейинки мааниге ээ. Демек, азимут бул жер бетиндеги объектиге карата болгон бурч. Түндүк менен ошол объектиге болгон багыттын градус менен көрсөтөт. Мындан тышкары, балдар, горизонттун жактарын табиаттагы өсүмдүктөрдүн өсүү багыты аркылуу да аныктаса болот. Мисалы, жалгыз өскөн дарактын түндүк тарабында бутактары азыраак,
түштүгүндө көбүрөөк өсөт. Дарактын өмүрүндөгү шекекчелер түштүк тарабында бири-биринен алысыраак, ал эми түндүк тарабында тыгыз жайгашат. Ал эми талаадагы чоң таштын түндүк тарабында гана мох өсөт. Токойдогу же талаадагы кумурсканын уюгунун түштүк тарабы айдөөчүрөөк, түндүк тарабы тигирээк келет. Суу өзөндөрүнүн арыктын түштүк жээги жаңтайыңкы, ал эми түндүк тарабы тик болот. Балдар, сабактын материалын түшүндүңөрбү? План боюнча аралыкты аныктай аласызбы? Масштабтын 3 түрүн үйрөндүк. Сандык масштабты аталмалуу масштабка өткөрө аласыздар. Азимут деген эмне экендигин жана аны аныктай алабыз. План боюнча азимутты аныктай алабыз. Туурабы? Жана ошондой эле бүгүнкү сабактагы өз ишиңизди канчага баалайсыз? Ошону дептериңизге жазыңыз. Демек, үй тапшырма. 3-4, 5 параграфты окуңуз, китептеги 1, 2, 4 тапшырманы аткарыңыз жана Я класстагы тапшырманы аткарыңыз. Бүгүнкү сабак аягына келди. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.